Жок дегенде балам мектеп жашым бүтүлүп армияга барып келгенче жашап турсам ошондой үйдүү болуп калса экен балам дейм. Ошол ооба эки кызым да ошол жерде чоңойду. Ошол жерден чыгардым, вагондон чыгардым кыздарымды. Ошо эки кыз бир эле болдум бар эле. Ошо кызым бирөөсү каза болуп калды. Азыр эми ошо вагонду бошотуп койгула, жүктөрүңөрдү алып чыккыла. Биз вагонду бузуп, ордуна кайра магазин салабыз деп ошентип туруп атып, үстүнөн тамчытып эле бул жагы кран көтөргөндө жырылып кеткен экен. Үстүнүн пленкасын менен жаап эле ошентип турабыз. Үйдүн документин берсең балдарды берем деп, үйдүн документин берип балдарды алганмын да мен. Балдарымды үйүнүн документиге алмаштырып алганмын, мен салган үйдүн документиге алмаштырып. Кызым да ошо вагондон чыккан. Мүмкүнчүлүк болбой атат да, ошо кыргызчан баары үчүн анан бир жагы ошо башым машина уруп кеткенден бери 5 жылдан бери ооруйт. Туалетте иштедим. Оромо жасап сатып жүргөнмүн ошо краскада. Урматтуу кыргызстандык мекендештер, урматтуу кыргыз калкы, кыргызстандыктар, биз бүгүн сиздер менен ушул жерде мына ушул вагондо жашаган эженин жашоосу тууралуу айтып беребиз. Бул эже бизге чалып сүйлөштүк. Ал ушул вагондо жашап аткан, барар жери жок, ушул вагондо жашап аткан жеринен вагонду бошот, биз бул жерде алып кетебиз деп атышыптыр. Азыр окуянын чоо жайын ушул жерде баш калкалаган эженин өзүнөн угалы. Эже муну үйүндө экен. Саламатсызбы эже? Жакшысызбы? Биз сиз менен буга чейин сүйлөшүп келгенбиз, отура берсеңиз болот. Анан бул жерде эмне бошот деп атышабы? Ооба, ошо кишини лечение алып аттым эле, өзү жакында больницадан чыктым эле. Эмеден дагы мына жеримен дагы операция болуп калып, ошо жибин алган, бирок бутелекте дагы делечи. Ошо бул жерде эме дептир, вагонду бошотуп койгула, биз вагонду бузуп ордуна магазин салабыз деп. Ошо бүгүн WhatsApp'тан сообщение келди да. Ошо мен да ошо табыпка бардым эле, омурткамда 8 жеринде артында ошо грыжа бар экен. Ошого лечение алайын деп ошол жака барган болчумун. Кайра ошол сообщение келгенден кийин келдим, кайра жооп сурап, ошо барбасам болбойт экен, ушундай болуп атат экен деп. Ошо. Бул жерде канча жылдан бери жашайсыз же? 20 жылдан ашып кетти жашаганыма. Ушул вагондо? Ушул вагондо жашаган. Сиздин мындай жакын туугандарыңыз, мындай жардамдаша турган кишилер барбы өзү? Мага жакындан жардам бере турган кишилерим жок чындыгында. Анан эми анча туугандар бар, ошо балдарым чоңойгонча алар жардам берген. Ошо продуктыдан, кийим-кечиден анча жардам берип турушкан да. Эми алардын да өздөрүнө жараша турмуш тирилиги бар экен. Ар дайым эле жардам бере албайт экен да. Ошо балам окуп атат, окуудан кийин ошо анча ишке барат, ошо. Өзүңүз иш кылганга мүмкүнчүлүк жок, Азыр эч мүмкүнчүлүк болбой атат да, ошо грыжам бар үчүн. Анан бир жагы ошо башым машина уруп кеткенден бери 5 жылдан бери ооруйт да. Ошо башында 6 айдан лечение алып аткам, кийин 4 айга өтүп, акырында барып ошо 2 ай 3 айда тез кайра лечение ала турган болдум да. Ошо эмеге Турцияга направление берген. Ал дагы $16,000 экен. Бизде андай суммада акча жок. Өзү күнүмдүк тирилик өзөткөнүгө да ошо сүйүнүп отурабыз. Балам чоңойсо үй алабыз деп. Ошол үмүттө жашап келатам да мен дагы. Буга чейин иштеп эле келгенмин. Тамак жасап сатып, базарда иштеп, продукттар сатып, мөмө жемиш сатып. Туалетте иштедим. Оромо жасап сатып жүргөнмүн ошо краскада. Мына Бишкек стоянкага чейин барып, келечек жактарга да сатып келет элем. Ошо Ойск районунда отуруп сатып жүрдүм. Кийин машина уруп кеткенден кийин уже мүмкүнчүлүк болбой калды да. Жылдан жылга барган сайын эле башым ооруган көбөйүп кетти да. Ошо томографияларга түштүм, бир эмес 2 жолдон түштүм. Ошо врач айтып калды. Эме деп, башыңызда суу көбөйүп калыптыр, мээң үстүндө суу болот, ошол көбөйгөндө ошентип оорутат деп. Ошо
2 жолу өзүмдү билбей жыгылып да калдым, ошондой болду. Бул вагонго акы төлөйсүзбү? Акы 1000 сомдон төлөп жашап келгем. Мен былтыр эмеден өтүмдөн операция болуп калдым да, таш бар экен. Ошодон ошо өтүмдү алдыргандан баштап квартплата бере албай калганмын. Былтыр качан бердим? Былтыр апрелде 15 000 бергем, ошойдон төлөй албай калдым да, чындыгындачы. Все карантин болуп кетти, мындай иштер болуп атат. Балам дагы ошондо эмеге коллежге киргенден кийин көп бошобой калды да, ошондой болуп калды. Сабактан кээде кечирээк келип калат ошо. Жумуш да жок, мурдагыдай жумуш жок. Эми кышкысын бул жерде жашоо кандай болот эми? Кышта ошо бир эме деген Данияр деген бала бар, ошол бала жылыга 10 каптан көмүр алып келип берет. Кээде ошо жетпей калса балам өзү да иштеп 1 каптан алып, ошо темир печке куруп жагып, ошентип жашап атканбыз. Анан эми ушул жерде 20 жылдан бери ушул жерде башкалык кылып келатсыз да ошондо? Ушул жерде ооба, 2 кызым да ушул жерде чоңойду. Ушул жерден чыгардым, вагондон чыгардым кыздарымды. Ошо бир кызым каза болуп калды 22 жашында. Чоң кызым бар, эми алар да ошо үйү жок, үй алабыз деп алар да Россияга кетишкен. Анча мынча чай чакан ушулар салып турат. Мынтип больницага жатып калсам, элдер жардам берет, жардам бергени берет. Эми эл деле ар убак бере бербейт экен, ошо эмеден кийин бербей калган. Себеби мен 1 эмес 2 жолу чыгып калдым да, ошондой болуп калды. Анан бир укам бар эле, ордон чыккан. Ошо иштеп келип, Россияда сизге үй салып берем деп барып алды. Ошол жака баргандан кийин 2 жерде иштеп, орустар акчасын бербей коюп, ал биринчи жерден экинчи жерге барып иштейм деп ошол жерден жүрөгү кармап калып, казы болуп калып, акча жетпей калып, алып келе албай бул жака Кыргызстанга 60 000 рубль жетпей атат дедилер. Ошол элден түшкөн акча менен кичине өзү иштеген акчадан ошо 60 000 рубльга айландырып турган. Ошол укамды алдырды Москвадан. Ошондой Сөөгүн бияка алдырдыңыздар да? сөөгүн алдырдык да. Ошодон кийин жардам деле токтоду. Себеби карантин болуп кетти, эл өзү деле кыйналды, элдер деле кыйналды ошо. Азыр мына столдун үстүндө турган бул дарылар кандай дарылар эже? Бул дарыларды ошо мына эмеде жатып, Медалюкста жаттым да, клиникада жаттым да. Ошол жерден жазып бердилер, ошол дарыларымды ичип отурдум. Ушунча дары ичесизби бир ичкенде? Ооба. Бирөөсүн обедте калган, эртең менен эмеден завтракта, анан ужинда ичем, обедте дагы 2 дарыны бир ичем ошол. Ушунча көп дары ичет экенсиз. Айына канча сомдук дары ичесиз? Дарыга акча көп кетет. Азыр мына дарыларды ошо Медалюкста 16 000ге больницага жатканмын да, ошодон жазып берген дарылардан калганы бул. Балам алып келет мурда канча 2100 сом эле, азыр эми 2250 сомдон алып келип атат. Калбай калды, азыр мынаны ичип турам ошо. Балаңыз эмне иш кылат эми сабактан кийин? Сабактан кийин жүк түшүрөт, жүк ташып иштейт. Азыр да ошо складка чакырып калыптыр, эме жака ФБК жакта поезд вокзал жак, поезд вокзал деди, ошол жакта экен. Ошол жака барып жүк түшүрүп келген кетти ошо. Өзү канча балаңыз бар негизи сиздин? Ошо 2 кыз, 1 эле уулум бар эле да. Ошо кызым бирөөсү каза болуп калды. Неберелерим дагы өзүмдөн кичинекей неберем 1 жаш 2 айлыгында калды эле. Ошо бир жыл энеси карады, калган жылын эмеге мектепке киргиче кайра өзүм карадым. Күйөө балам дагы Москвага барып иштеп келген, мен кыйналып кеттим деп алып келип таштап кетти ошо. Жа көзү качып болуп кеткен кызыңыздын баласы. Ошо ал да ошо былтыр алдыргандан кийин алып кетти да. Кичинекей неберемни уже биринчи классты бүтүп атканда алып кетти ошо. Ошо 3 неберем да мен менен болчу.
Эми балаңыз деле бой жетип калган турбайбы? Эми Балам 16-га чыкты. Быйыл 1-курс. эми үйлөп жайлаганга деле убакыт келип атыптыр да, мезгил келип атыптыр. Ооба, үйлөп жайлаганга убакыт келди. Азыр ошол ошондо коллежге тапшырган, коллежди бүтүрсөм дагы уксам апа деп ошентип кайра окуйм деп ансам деп ошентип билбейм, шартка жараша болуп калды. Машина уруп кетти дейсиз да, ошондо эмне кырсыкка катуу кабылгансызбы? Биз балам экөөбүз ошо келечек жакка урму саткан барган болчубуз да, ошол жактан эмеси шофёр мас экен болчу. Ошол тротуарга кирип кеткенде көйнөгүм чекесинен илип кетти. Мен калганын билбей эле калыптырмын. Калганын ошо скорый чакырса, скорый кечип кетирип машинага салып эле больницага алып барганда ошо көпчүлүк балдар болуп. Уруп кеткен машинаны балам кичинерээк эле ал убакта 5-класста окуп кетет. Эме жакшы карабай калган экен. Машина ошо менен качып кетип келбей койду. Качып кеткен ооба. Андан кийин гаилер таптык деп ошонткен бизге кайра алар эметти да, ошо бир уулуңуз бар экен, уулуңуздун өмүрүн тилесеңиз биздин үстүбүздөн арыз жазбай эле коеюн деди. Ошо бойдон кайра чындыгында ошо баламды ойлоп мен эме калган жок. Коркуттуу болду ошондо. Милицияга да бере алган эмесмин. Ошентип калып кеткенбиз. Азыр бул печка менен да үйдү жылытат окшойсуз, э? Ошо менен жылытам. Күн жылыганда печкени алып чыгып койдук. Ошону жагып Кеңейтип, э? Ошо темир печке жагат койчубуз. Ошо азыр ошо вагонду бошотуп койгула, жүктөрүңөрдү алып чыккыла. Биз вагонду бузуп, ортуна кайра магазин салабыз деп ошоттур. Батадан ошо сообщение келди ошого. Ким дегендики бул жер өзү? Бул мына эменики. Калмама деген канчып калмады, Тимур Палван атасынын. Мына жерде Тимур Палван суда бар ошол жерде. Ошону эле 1,5 жылдан бери ошо эмен вагон апатасын бербей калдык да. Улам эле операция боло бердим да, кайра ошо да алдырдым анын аркасынан. Ошо жакында башым ошо мына жеримден операция болду, ошол кичине өсүп кеткен экен. Онкологический операция болуп чыкты. Анан тиякта турган тиги медалдар кимдики? Балам Грамота эмне боюнча алган бул? самбого катышат балам. Рукопашный бойдон дагы бир эме алып келди окшойт. Жегого катышат. Бул жактан. Мына 1-орун алган, 2-орун, 3-орунду алган дипломдор экен, э? Мына үстүнөн тамчы өтүп эле бул жагы кран көтөргөндө жырылып кеткен экен. Үстүн пленка менен жаап эле ошондо отурабыз. Шипер калып кичине эме кылайлы десек, булам эле ошентип вагонду бошотсун, чыксын, алдырсын деген эле ошол эмелер менен жашап келатабыз да. Сууду каяктан аласыздар эми бул жерге? Сууну мына эмеден алабыз. Могу жерде Жажайла деген орус киши бар эле. Ал кайтыш болуп кетти, күйөө баласы иштетет, ордуна асел сатат. Ошол жерден алабыз. Анан майырканадан алып чыгабыз. Туалетке платный барып келебиз. Каерге барасыздар? Тимур Палванга түшөбүз. Ошол жака түшөсүздөр, мына 1 километрдей. Түшүп келебиз. Анан мына жерде кошуналар бар, кечинде кошуналардыкына эле кирип чыгабыз ошо. Эми азыр квартирага чыксаңыздар, акчасын төлөй албай калабыз деп коркосуздар да эми, ал жерден. Себеби мен мурдагыдай болбой калдым деген, мурункудай болгондо ден соолугум жакшы болгондо вагондо деле отуруп болчубуз да, мен да Россияга кетип калайын деп ойлоп аткан болчумун, бирок тилекке каршы оорукчан болуп калып бара албай калдым да, колум ооруп. Базарда болдум. Азыр нелериңиз ооруйт сиздин? Азыр эми ошо мына мойнумда да грыжа бар экен, эмеде аркамда, омурткамда полный 2 жагымда 4-8 грыжа бар экен. Башым ооруйт, бирок бир аз эле эме болуп кетсем башым аябай ооруйт да, башым. Авариядан кийин да бул, э? Авариядан кийин ошо болуп калды. Анан жолдошуңуз ажырашып кеткенсиздерби, кандай? Жолдошум менен ажырашып кеткен, мен жолдошум менен ажырашканда
Бірнәрсе уылыбыз жоқ эле, уже 2 кызды болгондон кийин кыздар уже 2-3 жаш болуп калган болчу, уже 7 жыл, 8 жыл жашаганда ажырашып кеттик эле. Ажырашып кеттик. Башка келин мен уже менен жашап жүрүп башка бирөөнү таап алган кийин ал келин. Ал эмнеге ага өтүп кетти эми аны таап алды? Ул төрөп берет деппи? Ул төрөп берет деп. Ал себеп болду, бул себеп болду. Мени жаман деп ошондой сөздөр деле болду. Ага деле макулдугум чыкпады. Ажырашып кеттик ошондон кийин. Ал келин төрөдү. Бирок аны менен эле жашай албады. Ажырашып кетти алар деле 3 жылдан. Ажырашып кетип кайра дагы менен жашайм деп келип ошентип бала төрөлдү. Ичет болчу да, ичет эле, аябай көп ичет эле. Кызганчак эле. Турмушубуз жакшы болбоду да, мурдактай болбой калды. Кайра дагы ажырашып кеттик. Ошо балам 1 жашар жетип эле ошондой ажырашып кеттик да. Ошол бойдон кайра. Каякта эле жолдош? Оштон эле болот. Шаардан эле? Шаардан эле болот. Өзүңүз каяктансыз? Мен өзүм Кызылкиядан болом. Кызылкиядан болом. Ошо турмуш куруп ошо. Алып качып кеткен негизи, чечилешкен эле эмес. Биздин убагыбызда ошондой болчу. Алып качкан жерде калат элек да, кайра кетпейт элек. Кайра кетсе, биздин убагыбызда ошондой убакыт болчу. Алып качкан болсо ошол жерде калат элек да. Ошол менен жашап. Ал ошо баягы аял эгиз төрөгөн менен кийингиси. Ал эгиз төрөгөндөн кийин ошо үйдө талашпасын деп, үйдүн документин берсең балдарды берем деп, үйдүн документин берип балдарды алганмын да. Мен үй салган болчубуз. 9-12 болуп чоңку. Үй салганда полный ошо усталарды өзүм бакканмын. Ошо ылайына суу ташып берген, кыш күйүп салганбыз да үйгө. Каерге салган негизи? Киялакарадыкта. Базы ким жашайт аялчы? Жолдошум жалгыз жашайт. Ошо балдарымды, кызымды алам деп үйдүн документин бергенмин. Одан кийин балдарымды үйүнүн документиге алмаштырып алгам, өзү салган үйдүн документиге алмаштырып алгам. Озо балдарды бербейм деди. Балдарды бербейм деди. Мен да бала сак экен, балдарым керек экен. Үйдүн документин берип, анан да эме дебеди. Алимент албайм деп жазып берди. Үйдүн документин берип, алимент албайм деп, балдарымдын үйдүн документиге алмаштырып алгам. Үй алам деп аракет кылып аткан болчумун. Иштеп тыйынтып топтоп аттым. 2 кызыма тең жүрчү бирден келип, 2 кызымды бирдей чыгардым да. Ушул жерден чыгардыңызбы? Ушул жерден чыгарганмын. 2 кызым тең ушул вагондон чыккан. Ошо өксөбөсүн деп, ошо чоң кызыма дагы эмеге чейин бар жогун көрпө төшөп, барган жерден сөз укпасын деп, ошо жыйган терген акчамдан сеп кылып бердим кыздарыма. Ошо күчүм жеткенче кылып бердим да. Ошодон кийин анан тен соолук болбой калды. Тен соолугум болбой калды. Болбосо ушинтип отурбайт элем. Мен иштейт элем, мурдагыдай иштесем бул убакка чейин үй ала алмакмын да. 5 жылдын ичинде балким үй алып калат элем. Ден соолугума байланыштуу ушундай болуп калды. Чоң кызыңыз канчанчы жылкы? 92 чоң кызым. Өтүп кеткен кызым 93. Экөөнүн аралыгы 1 жаш 7 ай эле да. Ошодон кийин ошо биз балалуу болбой атабыз, балабыз жок, уулубуз жок деп жүрүп барады. Ошо 5 жыл өттү, 5 жыл өткөндө ажырашып кеттик. Анан кийин башка үйлөнүп, кайра ал менен ажырашып, сиз менен жашагандан кийин тиги балаларыңыздар балалуу болдуңуздар, э? Андан кийин деле бирок жакшы болуп атат турмушуңуз. Жакшы болгон жок, бирок ошонун арасында эле ичет эле да ичип алып, балам менин баламбы, менин балам эмеспи дегенден кийин мен да көңүлүм калган да. Анан иче бергенден кийин кыздарым дагы ата энеме кетеличи деп ошентип калды. Айылга барсак, апам да урукчан болчу. Апамды да больницаларда өзүм алып жатып жүрөт элем. Өзүм барып карап келет элем. Айылга барсам айылда же жумуш жок, же иш жок, же талаага эчке мен чыга албайт болчумун да. Анан ошодон вагонго келип жашап калганбыз да. Кайсы жылы келгенсиз бул жерге? Вагонго келдим. Кыздарым мектепке барганда келдим да. Балам ушул жерде төрөлдү, ошо вагондо төрөгөн.
Себеби ал жакта үйгө барганда ошо ичип тополоңуз үчүн боло бергенбизде кайра анан үйгө барганга чыдабай калганда жакшы жашабай эле коелу ошентип калганбыз. Кыздарым да аптам келбей эле койсунчу деп ошентип ыйлашып атты кичинекейинде ошентип. Ошондойдон ушул багытта калып калдык. Бир туугандарыңыз барбы? Энден кийин 3 кам бар эле айттым го, бирөөсү каза болуп калып Москвага ушундай болду деп. Бирөөсү баласын окууга тапшырды. Мага жардам бере турган даражада эмес да, өздөрүнүн эмес да. Өздөрүнөн ашынбайт. Ашынбайт. Себеби баласы да окууга тапшырды, ал да окууда, кызын медресеге берди ошол. Өздөрүнөн ашпайт. Бир баласы ошо үй жайын оңдойбуз деп ал эми кетип Москвага кетти. Ал да үйлөнүш керек. Жардам бере турган положениеде эмес да, бир туугандарымча. Бирок ошо продуктыдан кийим кечерден ошо каралашып турушат, анча мынча каралашат ошо. Эми коомчулуктан жардам келип калса алганга даярсыз, э? Эгер коом жардам берсе жардам алып элек. Былтыр ошо карантин башталганда мэр өзү ошо бир калпын продукт алып келип таштап кеткен. Мэрияга деле чыкканбыз. Биз өзүбүз чакырабыз деп телефон номерди алып койгонбуз, кыздарыбызды чакырабыз деп. Ошол бойдон чакырган жок да. Мен да ошо барганга грыжам кармай баса албай калганымда, алыска баса албай калдым эле ошодон улам. Мына убакыттар өтсүн дедик, арада мынтип президент түштү, тополоңуз үчүн болуп барбай калып кеттим. Ошондон калып. Ошо карантин башталганда жардам келген, бирок ошол бойдон жардам келе элек. Балаңыз эле багып атат, э? Балам таап келип багып атат. Ошо элдердин берген жардамын мына августка чейин жеткиргенбиз. Элдер ошо эмеде март, апрелде келди жардам, ошондо келген. Ошону августка чейин жеткирдик да, ошо августтан баштап. Балам да кайра иштеп. Балам да жумушка чыганча жумуш жок, карантин боло берди го. Көчөгө чыкпагыла деп, көчөгө да чыкпай калдык эле. Балам ушинтип туруп таап келет, ошо жеген ичкенибизге, өзгө кийимиге, тетрадочкасына таап келип турат ошо. Ошо арасында мага кийим алып берет, анча мынча ошо. Дарыларымды, бирок дарыларымды балам алып берет көбүнчө ошо. Дарыларды балам алып берет. Тапкан пул дээрлик дарыга кетет экен да көбүнесе. Көбүнчө ошо мен лечениеме кетет. Больницага жатсам ошо больницага төлөп атты. Өкмөттүк государственныйга эмеге деле западныйда бар. Жаңы түшкөн больницага деле жаттым, бирок анын деле эмеси ошончолук кетип калат экен. Аларда мага берген эмелер жок экен да, дарыларчы. Көбүн ошо балам сатып келип, баары ошол эле акча кетет экен, ошондой эле экен. Частный менен окшошуп кете эле болуп калат экен. Ошо. Онкологияда ошо операция болуп жатканымда мына жерден операция болдум. Ошондо ошол Дениз деген бала томографиябызды көрөйүн деди. Томографияга түшүп келип көрсөттүм. Ошол бала айтты, ошо оң жагыңыздан дейт, ошо жүрөктөн кара куш мээге кеткен тамыр бир жагы такыр эле ичкерип кетти. Ошо өзүңүз эhtiyat кылыңыз, переживать этпеңиз, оор нерсе көтөрбөңүз деп ошентти эле да. Деп ошого жок дегенде балам мектеп жашын бүтүрүп армияга барып келгенче жашап турсам деп ошондой үмүттөм. Үйлүү болуп калса экен балам дейм. Ошо Берсе баары жакшы болот, жылат болгонго. Бул жактарда ушул жерге батырат экенсиздер да бардык нерсени. Наркы комнатага жашап мүмкүн эмеспи? жашаганга болуп түшүп кеткен да. Бул жакта да бир комната бар экен. Азыр көрөлү. Жак ачык эле, кирип көрсөм болобу? Бул жака. Бул жак. Тарып болгон үчүн жыйнаш кийин. Идиш аяк
Продукттарыңыз анча мынча алып келген продукталарыңыз турат экен да бул жакта. Отундарыбыз бар. Отун Капта отундар бар. ашыкча жанагы ушул жакка турат экен. Ушу урматтуу көрүүчүлөр мына. Эже аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Садыкова Кыздаркан. Садыкова Кыздаркан эжекебиз. Кимде ким жардам берем деген инсандар болсо, биз эжекенин номерин экранга жазып коебуз. Колдан келген мүмкүнчүлүгү болгон адамдар ошол телефонго чалып, Кыздаркан эжебиз менен түз байланышып жардам берсеңиздер болот. Мен буга чейин муну көрсөткөнбүз. Бул жер Ош шаарындагы Зайнабидинова деген көчөдөгү Думдордун жанында, жолдун эле боюнда, бул жагында көп кабаттуу үйлөр бар. Бул жагында да көп кабаттуу үйлөр, мына бул жерде центральный жол. Ушул жолдун боюнда эжекебиз бир бөлмөлүү вагондо үстүнөн жамгыр өткөн жерде күн кечирип жатат.